Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatly tuğanlar. Keyinki bizning temamiz bu sozulma mat temasına ile tiyesheli bolgan bir tema. Buga çeyinki sabakta biz sozulma jönündө ötkönbüz. Bunusunda biz alif maksura degen temada kep kılabız. Alif maksur. Maksuratu. Bul dele sozulmanın bir türü. Alif degen bul sozulma mat temasındagı ele sozulma alif jönündө kep ketip jatat. Maksura degen söz bul kıskartılgan degen söz. Je bolboso kıska degen söz. Başkaça aytkanda kıska alif degen tema. Tagıragı uşul ele alifti kıskartıp жазылган абалы боюнча кеп экен. Кыскартылган алиф, алиф максуро деле ушул эле алиф сыяктуу өзүнүн шарты менен өзүнө чейинки тамга фатхалуу келген болсо гана созулуп баштайт. Жана бул деле ошол эле созулма сыяктуу эки аракетке созулат. Бирок жазылуусунда гана алифтен эки эсе кичинекей болуп сөздөрдүн тагыраагы тамгалардын ортосунда ütür сыяктуу болуп гана жазылат. Бирок окулуусунда хазихи залика деген сыяктуу болуп эле эки аракетке созулуп окулат. Жана бир өзгөчөлүгү бул алиф максуро вау тамгасынын же я тамгасынын үстүндө келген болсо деле у же болбосо и деп созулбастан ошол эле бойдон а болуп созулат. Тагыраагы эгерде вау же я тамгасы келип анын үстүндө алиф максур алиф келген болсо белги. Демек биз жана буга чейинки тамга мисалы фатхалуу болсо демек биз бул жерде ла деп салату деп мисалы окуйт экенбиз. Мисалды могу жерге жазсак болот. Солатун. Бул жерде бизде мисалды могу жерге жазсак болот. Закатун. Ушул жерде бизде зака андан кийин монун үстүндө алиф максура жазылып келген. Вау тамгасы келип атат, үстүндө алиф максура бар. Анан буга чейинки шарты фатхалуу болуп шарты аткарылган. Демек бул жерде биз ка деп могуну гана созуп коебуз. Бул жерде вау эч кандай окулбайт. Ошондой эле я тамгасынын үстүнө деле келсе а болуп гана окулат. Мисалы закатун, najatun же болбосо фасолла, иса деген сыяктуу болуп алиф максура окулат экен. Кийинки сабактан көрүшкөнчө ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.